Talim tandalgan hadisler Riyadus Salihin kitebinен. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı bir tuğanlar. Tandalgan hadisler Riyadus Salihin kitebinен. Abu Hurayra radhiyallahu anhu bayandayт, bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga gelip, "O Allah'ın elçisi, kanday hayır sadakanın soğuğu köp?" dep surады. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Den soluğun çın bolup sarаңдыгын күчөп, кедейликтен коркуп жана байлыкка үмүт байлап турган кезиңде берген кайыр садаганын соогу көп болот. Зекет менен садаганы жан алкымга келип, мынчасын баланчага берем, мынчасын түкүнчөгө берем дечи өмүрүңдүн акыркы учурга чейин кечиктирбе. Анткени өлгөнүңдө мал мүлкүң ансыз да баланчаныкы болуп калат" дейт. Бул жерде түшүндүрүп коелу. Зекет менен садаганы ошо жан алкымга чейин бериш керек экен да. Мындай оору төшөктө ооруп жатып, үмүт үзүлүп, өлүм төшөгүндө жатып, адам сүйлөйт го, ошол маалда ушул байлыгымды баланчага берип койгула, мага садага болсун десе, ошолса өтпөйт экен да. Ошого чейин ден соолук жакшы болуп турганда, өзүң абдан муктаж болуп турганда, кедейликтен коркуп турганыңда, ошондой учурда берген абдан чоң мааниге ээ экен да. Ошондо Алла Таала ошону кабыл алат экен да. Жан алкымга келип калган учурда ал кабыл алынбайт экен, ал өтпөйт экен да. Ибадат катары, кайыр садага катары өтпөйт экен ал. Алла Таала сактасын. Анткени сен өлгөндөн кийин деле дейт, ал ансыз деле ошол элдиги болот дейт да. Ден соолугуң чын мезгилде мына өзүм иштетеп деп турган маалда, өзүңө керек болуп турган маалда, ал аны өзүң пайдаланасың дейт да. Ал бирөөнүкү болбойт дейт да. Мааниси ушундай экен. Ошон үчүн ден соолугубуз бар болуп чуркап жүргөн маалда ошо садаганы да унутпаш керек. Аз өлчөмдө болсо дагы, 20 сом болсо дагы, 50 сом болсо дагы, кимдин канча мүмкүнчүлүгү болсо ошону бере жүрүш керек экен. Бергенде дагы ошо ниетке байланат сооптор. Башында мен ким үчүн берип атам? Алла үчүнбү берип атамбы деген сезимди жаңылап, эгерде андай сезим жок болсо ошону алып келип, ошону ойготуп сезимибизди, ниетти түздүп алыш керек экен, Кудайды көздөй, Алланын ыраазылыгы үчүн болуш керек экен да. Эгер андай ниетте боло албай атсак, анда дайыр ыкма бар, ошо жашыруун бериш керек. Жашыруун. Ошол жакшыраак болот да, сообу. Абу Хурайра радhiyallahu anhu баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Жети бәле башыңарга келерден мурда жакшы иштерди ашыга жасап калгыла. Же силер эстен тандырар кедейлик. Эстен тандырат экен кедейлик. Адаштырып көптүрөр байлыкты, тынчыңарды бузар оору сыркоону, адамды алжытар карлыкты, күтүүсүздөн жалмачу ажалды." Күтүүсүздөн келет ажал. Ошого даяр туруш керек экен, ниетти ибадатта болуп дайыма. Дүйнө десе эле ошо дүйнөдө кылып атып эле ошо ибадат калып кетпеш керек экен да. Ошол өлүмгө даярдык боло жүрүш керек экен. Ибадатта ар дайым жакшы сөздөр менен, жакшы ниеттер менен, жакшы пикирлер менен ошол өлүмгө даярдык экен да. Өлүм баары бир келет. Ошондуктан Алладан коркуп, өлүмдөн коркпостон ошо өлүмгө даярдык көрө жүрүш керек экен да. Ал жалмап кетет экен өлүм. Күнөө кылып атканда жалмап кетсе кокус да бул. Андан жооп берип калабыз да. Ошо кечире электе, күнөөбүз кечириле электе ажал келип калуудан Алла Таала бизди сактасын. Ошол сооп, таап, ибадат кылып, күнөөдөрүбүз кечирилип турган чакта келсе, алхамдулилла, бул кандай жакшы да. Ошол өлүмдү ар бирибизге насип кылсын. Андан кийинки ойдо жок жерден арбачу жаман кырсык. Ойдо жок жерден кырсыкка кашкабак ортосунда дейт. Кырсык тажалды же баарынан коркунучтуу азабы катуу кыямат гана келишин күтүп жатасыңарбы дейт. Кыямат келишин гана күтүп жатасыңарбы дейт да. Сурабаш керек экен да, кыямат качан болот депчи. Ал жашыруун. Ошол кыяматка мен кандай даярдык көрдүм деген ар кимде өзүндө суроо болуш керек экен да. Кимдин башына өлүм келсе, ага бир кичинекей, ал үчүн кыямат башталды, кичинекей кыямат да бул. Алланын жолунда күрөшүү тема, башка тема. Биз Алла Тааланын аяттарында биз үчүн күрөшүп жан үрөгөндөрдү албетте жолубузга багыттайбыз. Алла Таала жакшылык кылгандар менен бирге. Анкабут сүрөсү 69-аят. Ажалың жеткенге чейин жараткан эгеңе ибадат кыл. Жараткан эгеңдин улук ысмын айта жүр. Ибадатта ага жан дилиңди багышта. Ажалың жеткенге чейин жаратканга эгеңе ибадат кыл дейт. Бул жашап эле коюш максат болбош керек экен да. Тамак ичип атканда, уктап бүткөндөн кийин мен ушуларды тамагымды ичип алып, энергия алып алып, эс алып уктап, ошо ибадат кылам Алланын ыраазылыгы үчүн деп, ошол максатта мен ошол муктаждыктарды аткарат экенбиз да, уктоо, тамак ичүү.
максат ошо ибадат кылыш үчүн да. Биздин негизги максатыбыз Кудайга ибадат кылуу. Ошо ибадат кылганга чейинки бизге күч энергия бере турган ошол муктаждыкты аткарыш керек да. Тамак ичүү, курсакты тойгузуу, курсак тойгузбасак, тамак ичпесек биз алыспыз да, биз кантип ибадат кылабыз? Ошо максат ушул тамакты ичип алып, мен Кудайыма сыйынам, ибадат кылам, Алланын ыраазылыгын кылам, табам, мен намаз окуйм деп эс алат экенбиз, тамак ичет экенбиз да. Кимде ким кенедей жакшылык кылса, анын кайрымын көрөт дейт. Кымдай иш болсо дагы ниетти Аллага коюп, ошону кылыш керек экен да, ишеним менен да. Сөзсүз түрдө ал жакшы иштерибиз жерде калбайт экен. Эгер ниетибиз Аллага болсо, рия болбосо, мактаныч болбосо, эл көрсүн болбосо, мал мүлктөн эмнени жакшылыкка берген болсоңор, Алла Таала аны сөзсүз билип турат дейт. Адамдарга айтуунун кажети жок экен, кереги жок экен да. Мен баланчага баланча малымды бердим, ал мага кайтарып бербеди, жооп бербеди, мени мактабады деген сөздөрдү айтпай эле коюш керек экен да. Ошол айтыш менен ошол ниетибиз өзгөрүп кетиши мүмкүн. Кудай үчүн баратып эле эл үчүн болуп кетиши мүмкүн да. Ошондон сактаныш үчүн ошол мал мүлктү жашыруун садака кылып беришибиз керек экен да, туугандар. Аны Алладан күтүш керек экен. Алладан кайтат да, кайтар дүйнө. Бул дүйнөдөн кайтпаса акыретте Алла Таала коюп койгон да. Такыр үмүт үзбөш керек. Акыркы минутталарыбызга чейин, акыркы секундаларга чейин Аллахтан эч качан үмүт үзбөйлү. Эгерде ошондой бир белгилер болуп атса, жакшы иш кылсак деле ишибиз алдыга жылбай, анда өзүбүздөн кемчилик издешибиз керек да. Ошо Алла ыраазы болгудай кыла алган жокмун, окшойт. Ошону эми кылайын деп ошонун илимин үйрөнүп, Алла Таала кабыл кылды деген ниетти күчөйтүп, көбөйтүп, балким күнөөмдү кечирип койгондур, балким акыретте алам деген жакшы ишеним менен кыла бериш керек экен да. Абу Хурайра разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кудси хадистеринин биринде Алла Тааланын мындай дегенин айткан: кимде ким менин бир олия пендеме душмандык кылса, ага каршы согуш жарыялайм. Алла Тааланын олия пенделерине дейт да, мындай каршылык кылып, зулумдук кылып турган болсок, Алла Таала айтат, мен ага согуш жарыялайм депчи. Ошондон сак болуш керек экен да. Биз билбейт экенбиз, сырткы келбетинен карап туруп элечи адамга мамиле кылып койбош керек экен да. Балким сиз ушактаган, сиз зулумдук кылаткан адам Кудайдын астында сизден миллион эсе жакшы жакыныраак болушу мүмкүн да. Ошон үчүн Алладан коркуш керек, Алладан келет да. Кимде ким менин бир олия пендеме душмандык кылса, ага каршы согуш жарыялайм. Пендем өзүнө парыз кылынган ибадаттардан башка мага жаккан бир да жол менен мага жакындай албайт. Эң негизгиси ушу парыздарды аткарыш керек экен, Кудайдын астында ыйман келтирүү, намаз окуу жана башка 40 парызыбыз бар мойнубуздагы. Ошол парыздарды аткаруу менен эң биринчи Аллага жакындай алат экенбиз да. Башка жол менен жакындай албайт экенбиз да. Эң биринчи жол ушул Аллага жакындоо тутуучу жол, ушу парыздарды тутуп, ошону аткарыш керек экенбиз. Ошондой эле ал кошумча нафил ибадаттарды көп кылган сайын мага ого бетер жакындап, акыры ал менин сүйүүмө бөлөнөт. Эгерде аны жакшы көрсөм, угар кулагы, көрөр көзү, кармай турган колу жана баса турган буту болом. Тактап айтканда, анын ар бир сөзү, ар бир иш аракети Алла Тааланын колдоп кубаттоосуна, жакшылыгына жетип турат. Андай пендем менден эмне тилесе да беремин. Мага баш калкаласа, аны сөзсүз коргойм дейт. Алла Таалама баш калкалайлы, туугандар. Эң негизгиси эле биринчи жол болуп парыздарды аткарыш керек экен. Андан кийин эле ушу нафилдер менен Аллага жакындай алат экенбиз да. Эгерде дайыма ошондой боло турган болсок, Алла Таала айтат, мен анын уга кармай турган колу дейт, уга турган кулагы, көрө турган көзү болом дейт да. Тактап айтканда, ар бир сөзү, ар бир иши аракети Алла Тааланын колдоп кубаттоосунда, мындай жардамында болот экенбиз да. Эмне дуа кылсак деле, эмне жакшы тилесек деле, ошону Алла Таала мен ага сөзсүз беремин дейт да. Нафилдерди аткаруу менен, жанагыдай нафил намаздарды аткаруу, нафил орозолорду тутуу жана биз билбеген көп нафилдер бар. Ошолорду аткарыш керек экен. Болгону сизден Алла үчүн деген ниет болуш керек. Анас разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир кудси хадисте Алла Тааланын мындай дегенин айтты. Хадис кудси деген мындай да, Алла сөзү Алланыкы эле болот, бирок пайгамбар алейхиссалам өзү риваят кылат, өзү жеткирет да. Эгерде пендем мага бир карыш жакындаса, мен ага төш жары жакындайм. Эгерде мен ага төш жары жакындаса, мен ага бир кулач жакындайм. Ал мага басып келсе, мен ага жүгүрүп барам дейт. Төш жары деген маанисин биз тереңирээк билбейт экенбиз. Балким алымдардан сурап аларбыз. Башкача маанилеш хадистерди окуп жүрөбүз. Мындай бир карыш деп айтылат да. Ким бир карыш жакындаса, Алла Таала ага бир чыканак жакындайт экен да. Ал эми ким бир чыканак жакындаса, бир кулач жакындайт экен. Бенде зикир кылып, нафил ибадаттарды кылып, Алланы эстеп, ал эми ким бир кулач жакындаса дейт, бир кулач деген ушул да.
Алла таала ага мен аны көздөй басып барам дейт да. Мен аны көздөй жакындайм дейт. Эгер ал мага басып келсе, мен ага жүгүрүп барам дейт да. Алла таала жүгүргөнгө дагы, басып келгенге дагы муктаж эмес. Түшүндүрүш үчүн гана ушундай сөздөр менен Алланын элчиси эме кылганда бизге айтып берген. Мисал менен, мисал түрдө. Ибн Аббас разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: адамдын көбү кадыр баркы билбеген эки чоң жакшылык бар. Биринчиси ден соолук жана бош убакыт дейт да. Ибн Аббас разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: адамдын көбү кадырлабаган дейт да, кадыр билбеген эки чоң байлык бар дейт. Ошонун биринчиси бул ден соолук. Ден соолук жакшы болуп турган чакта биз оорумайынча адам ошо ден соолукту кадырлай албайт экенбиз да. Качан ооруп, ошо ден соолук керек болгондо анан деп билет экенбиз да. Ошого чейин кадырлап ушул ден соолугубузга зулумдук кылбашыбыз керек экен да. Жылууда жылуудай мамиле кылып, суукта сууктай мамиле кылып, мустак жер болсо деле мен ушул жерге жатам, Алла таала өзү коргоп алат дебестен, биз ошол үйдү жылуулап, от жагып, анан укташ керек экен да. Эгерде ошол боюнча эле жатып алсаңыз, бул ооруп калсаңыз, бул күнөө болот экен да. Сиз ошон үчүн жооп берип калат экенсиз. Оорукчан болуп калсаңыз, ошондон Алла таала берген ден соолукту сиз бузуп атсаңыз, оорутуп атсаңыз, мисалы үчүн мустак суу ичүү канчалык зыян адамга. Мустак суу зыян экенин уккансыз, билесиз, билбесеңиз бир жөн. Бирок ошого карабай ошону ичип, мисалы үчүн ошентсеңиз, бул зулумдук. Ошон үчүн ден соолукту кадырлап билүү керек экен да. Бул ден соолукту кадырлабоо болот да. Кадырлаш керек ден соолукту. Бирөөлөр айтып койсо эле, эркекче болбойсуңбу, биз деле жүрбөйбүзбү десе эле, аны ээрчип кетпеш керек да. Бир адам менен экинчи адамдын организми таптакыр башкача да. Бирөө абдан чыдамдуу болот, канча суукта жүрсө деле, канча мустак ичсе деле, ал Алла таала аны ошондой кылып жараткан, ал көтөрө алат да. Ага теңелип, эгер сиз алыс болсоңуз, үйдө отурсаңыз, аны ээрчип эле коюш керек да. Хадистерден, ошо сахабалардан үлгү алышыбыз керек сөзүнөнчү. Акылыбыз менен ой калчап, эгер акылыбыз жетпесе, илимибиз жетпесе, алымдардан сурап. Айша разияллаху анха баяндайт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түнкүсүн буту шишигенче намаз окур эле. Мен андан: Алла сиздин өткөн жана келечектеги күнөөлөрүңүздү бүтүндөй кечирген го. Эмне үчүн өзүңүздү мынчалык кыйнап жатасыз деп сураганда, ал ошого көп шүгүр кылуучу келтирген кул болуум керек эмеспи деп жооп берди дейт да. Чындыгында Алланын элчиси кечирилген, Алла таала ыраазы болгондо, анан Айша разияллаху анха айтат: сизди Алла таала кечирген го, келээрки күнөөлөрүңүздү да кечирген го. Сиз эмне үчүн мынчалык өзүңүздү кыйнайсыз дейт да. Адам кечке бир жерде тура берсе, анын бутуна күч келет да. Ошо бутуна күч келип, Алланын элчиси буту шишиген экен. Ошону Айша разияллаху анха көрүп, мынчалык эмне кыйналаңыз деп мындай оор сезим менен айтканда, Алланын элчиси айткан: эмнеге мен шүгүр кылуучулардан болбошум керек деген да. Шүгүр деген ушул да, ибадат кылуу, намаз окуу. Шүгүр деген сөздү ушундай түшүнбөш керек экен да. Тил менен эле шүгүр деген, бул тилдин эле шүгүрү да, бул ал да шүгүргө кирет. Бирок шүгүр дегенди ушу менен эле чектеп койбойлу. Намаз окусаңыз, жакшылык кылсаңыз, адамдарды кечирсеңиз, акыл калчап иш кылсак, Алланын ыраазылыгын көздөсөк, пайдалуу иштерди жасасак, ушунун баардыгын Алла үчүн кылсак, ошонун баардыгы ибадат, ошону ибадаттын баардыгы бул шүгүрчүлүк болот да, шүгүрчүлүк болот. Абу Хурайра разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Алланын алдында күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда алда канча жакшы жана сүйкүмдүү. Кантсе да имандуулугу себептүү экөө тең жакшылык бар. Экөөндө тең жакшылык бар, экөө тең жакшы дейт да. Ар дайым өзүңө пайдалуу иштин артынан түш, Алладан гана жардам сура. Алсыз болбо. Кыйынчылыкка дуушар болгонуңда, эгер мындай кылсам дегендей болмок дебе. Тескерисинче, бул Алланын жазмышы. Анын каалаганы сөзсүз болот деген. Анткени эгер деген сөз шайтандын азкырыгына жол ачат. Эгер деген сөздү айтпаш керек экен да. Эгерде мен ушул жака барбаганымда мен кыйынчылыкка дуушар болмок эмесмин. Машинени үйрөнүп айдабай койгонумда мен кырсыкка дуушар болмок эмесмин деген сөздөр ошо шайтандын азкырыгына жол ачат экен да. Бул тагдырга каршы сүйлөгөн болуп калат экенбиз да, туугандар. Бардыгын Алладан болду, Алланын жазмышы деп өткөн ишти ошондой кабыл кылышыбыз керек экен да. Өткөн ишке салават деп. Күчтүү мусулман Алланын астында сүйкүмдүүрөөк экендигин Алланын элчиси айткан, күчсүзгө караганда дейт. Бирок кайра толуктап кетти, экөө тең Алланын астында, кантсе дагы экөө тең Алланын астында сүйкүмдүү дейт да. Бирок күчтүүрөөк, алыска караганда көбүрөөк экендигин бул жерде айтып кетти. Чындыгында күчсүз мусулман көп сооптуу иш кылганга дагы чамасы жетпей калышы мүмкүн. Адамдардын жүгүн көтөрүшө албай калышы мүмкүн.
күч дегенде физикалык жакты эле ойлобош керек да, психологиялык жакты бардык жагын кененирээк түшүнүш керек да. Бирөөнү кечире билет, мисалы үчүн сабыр кыла билет, көбүрөөк сабак окуй алат, китеп окуй алат, көбүрөөк нерсеге жетише алат. Ошонун бардыгы күчтүүлүккө кирет да. Ошондой болгонго аракет кылыш керек экен. Жана ар дайым пайдалуу иштин аркасында гана жүр дейт да. Түш дейт. Пайдасыз нерседен алыс болуш керек экен. Убактыбыз кетип атат, андан убакыт бул өмүр да. Пайдалуу сөздөрдү, пайдалуу иштер менен гана алек болуш керек экен ар качан. Алсыз болбогонго аракет кылыш керек экен. Кыйынчылыкка дуушар болгондо жанагы айтып атат да. Менден кетти, мен башында жакшы ойлонбоптурмун, башында мен ушул жака барбай койбоптурмун дебеш керек экен да. Эгерде деген сөздү кошпой коюш керек экен. Алла Таала ыраазы болсун, эгерде уккан болсоңуздар, сөзүбүздө кемчиликтер болсо, каталар болсо, Алла Таала баарыбызды кечирсин. Сиздер да бизерди кечириңиздер, урматтуу туугандар. Бул айткан сөздөрүбүздүн баардыгын өзүбүз үчүн айттык. Бул арасында айткан сөздөрүбүздүн баардыгы уккан сөздөр.